Быйыл өлкөнүн финансы институттарынын иши санариптик банк кызматтарын кеңейтүүгө багытталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өлкөдөгү финансы институттарынын жетекчилерин кабыл алууда айтты. Өлкө башы өткөн жылы социалдык экономикалык оор кырдаалга карабастан бүтүндөй банк системасында салыштырмалуу туруктуулук байкалгандыгын белгиледи. Насыя алууга кепилдиги жетпеген ишкерлер көбүрөөк кайрылып, каржы уюмунун колдоосун колдонгондор арбаган. Президент Жапаров бүгүнкү жолугушууда кепилдиктердин көпчүлүгү өлкөнүн аймактарындагы экспортко багытталган ишканаларды жана кластердик долбоорлорду колдоого багытталышы керектигин эскертти. 2021 жылдын пландарын айта кетсек, биз өзүбүздүн берип аткан кепилдиктерди дагы көбөйтөбүз. Финанс уюмдарынын жетекчилеринин айтымында каржылоонун көпчүлүк бөлүгү айыл чарба, кайра иштетүү жана өнөр жай тармактарындагы долбоорлорго жумшалган. Алардын ишмердүүлүгүнөн кабар алган мамлекет башчы өткөн жылы өлкөдөгү социалдык экономикалык оор кырдаалга карабастан бүтүндөй банк системасында салыштырмалуу туруктуулук көрүлгөнүн баса белгиледи. Аны менен бирге финанс рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча жарлыкты аткаруунун алкагында каржы уюмдарына тармакты санарипти өткөрүүнү тездетүү, жарандарга жана ишкерлерге финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жол жоболорун жөнөкөйлөтүүнү тапшырды.